өлбө жаным өлбө. Мындайча айтканда өлтүрбөйм дагы, өстүрбөйм дагы деген саясат болду биздечи. Садыр Нуркожоевич менен дагы сүйлөшүп калабыз кээде. Анан ал киши дагы абдан мындай өлкөнү ушу батыраак мына саздан суруп чыксам деген аракет аябай ниети күч. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич боюнча айта турган болсок, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы мына 2 айда ушу жаңы келген бийликте эң активдүү иш алып барып аткан УКМК. Ошол УКМК болуп атат, Камчыбек Кыдыршаевич жасап аткан иштерде. Анткени менен жалпысынан мындай элдин, коомчулуктун купулуна толгон турган иштерди айтып атат, жасап атат. Де факто 150% ошол эле президенттик башкаруу болду да. Керек болсо супер президенттик башкаруу болду. Президентке, Бакиевке ошол кезде дайыма көзүнө, бетине болгондой айтып, сындап отурган ал жерде бир 2 эле адам бар болчу. Бирөө Мадумаров, бирөө мен. Мына бүгүнкү күндө Бакиевди сатпаган 3 кадр болсо, ошонун бирөө менмин. Экөө болсо да бирөө менмин. Убактылуу өкмөт мени кызматтан алды, Бакиевчи деп. Мен Нурланды жакшы билем. Бетке айткан түз жүргөн жигит. Бирок Нурлан экөөбүздүн бир кемчилигибиз бар деп айтты. Анан мен айттым, алмашыш, кандай кемчилик десем айтты. Экөөбүз тең Бакиевчибиз деди. Алтын баштуу министр болсо да бул система менен эч нерсе кыла албайт. Мына ошо сөгүнгөн адамдар, сөгүнчөк адамдар башкарып, мына биз ушул акыбалга келдик. Бул жегиштиктен жаман нерсе, бул сөгүнгөн нерсе. Бакиев бул кыргыздын мыкты уулу, мыкты жигити, бир топ кемчиликтери менен Максим Бакиевди токтоосуз түрдө жумуштан алыш керек. Курманбек Сабирович, кечирип коесуз, жазда элсиздик кубалап чыгат деп айттым. Аны айткан мен Бакиевчи болуп калам коомго. Мени бардыгы Бакиевчи мындай тиңдей дейт. Ошонтип айта албагам. Тескерисинче, ой боло берет. Сиз айсыз, сиз күнсүз. Сиз болбосоңуз жамгыр жаамак эмес, сиз болбосоңуз чөп чыкмак эмес, сиз болбосоңуз күн чыкмак эмес деп жүргөндөрдүн бардыгы Бакиевди шып алып атат. 2009 ошо 29 декабрда кирген бойдон ушул күнгө чейин Бакиев менен телефондо дагы сүйлөшкөн жокмун, учурашкан да жокмун. Бакиев эми Гитлер эмес да. Ошо Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен бир партияда жүргөн үчүн сөзсүз түрдө кызматтар сунуш болду. Бүт баягы уруксат берүү кагаздары бардыгы акча, коррупция экен депчи. Ушунун баарын жоймоюнча кантип бизде инвестор келет? Ушунчалык ыплас парламенттик шайлоо болду да. Анан ошондо мен айттым, туура ушун тарыхта эң ыплас шайлоо өткөргөн президент катары калат депчи. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү биздин коногубуз мурдагы маалымат, маданият жана туризм министри, көптөн бери журналистика тармагында мындай бир омоктуу иштеп келе жаткан биздин кесиптеш Нурлан Шакиев болмокчу. Нурлан ага, студиябызга кош келдиңиз. Жаңы жыл куттуу болсун. Рахмат. Сиздерди дагы куттуктайм. Ушул Супер ТВ каналы бүгүнкү күндө кадыресе мурда иштеп жаткан каналдардай болуп, бүт өлкөбүздүн аймагына чыга баштадыңар. Бул жакшы саамалык, жакшы ушундай ишиңерде чоң ийгиликтерди каалайм. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Айтканыңыз келсин, рахмат. Сиз буга чейин биз менен мындай аябай жемиштүү кызматташып келген адамдардын бирисиз. Анан ошо күн соолдордо кайрылып калганыбызда былтыр ушундай дедиңиз эле, бүгүнкү күндө биз сенектик доорунда жашап атабыз депчи. Аны мындай чечмелегенсиз, экономика, турмуштун деги эле бардык башка аспектилери деле аябай мындай бир селейген абалда, эч кандай өнүгүү жок, токтоп турат депчи. Бүгүн биз кайсы доорго келдик? Абал кандай бүгүн? Бүгүн абал андан дагы мындайча айтканда өкүнөрлүк. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына ошол 3 жыл, акыркы 3 жылда биздин өлкөдө экономикада да болобу, социалдык чөйрөдө болобу, өнөр жайда болобу, өндүрүштө болобу, эч бир жылыш болгон жок, өсүш болгон жок. Анан тилекке каршы мына былтыр пандемия кабылып, биз абдан чоң зыян тарттык.
өлкөнүн экономикасы, эл чарбасы, элдин турмушу. Мен ошондо айрым ошол бийликте отургандардын тактап айтканда ошо өлкө жетекчилигине чейин коңгуроо кагып айтып аттым, силер туура эмес кылып атасыңар. Себеби дегенде биз мындай катаал карантинге жабылбашыбыз керек болчу. Себеп дегенде биздин экономика аны көтөрө албайт эле, элдин турмушу аны көтөрө албайт эле. Мына биздин Белоруссияны карайлы, Тажикстанды карайлы. Мына ушул эки өлкөдө катаал карантин болгон жок да. Бирок оорулуулардын саны дагы, өлүм житимдин саны дагы бизден алда канча аз. А бизде мына жабып жашырып отурганда дагы алардан көп да, ооругандар да, өлгөндөр дагы. Жоготуулар көп болду. Жоготуулар көп болду. Бул адам факторуна, ал эми жеке элдин жашоосунда болгон мындайча терс кесепети абдан чоң орду толгус болуп атат да. Буну толтуруш үчүн жылдаган көп жылдар убакыт келет. Негизи бизде акыркы 3 жылда өлкөдө ыраттуу мамлекеттик саясат жүргөн жок да. Бул эмнеден кабар берет? Биздин ошол кездеги мамлекет жетекчилери мындай заманбап көз карашы жок, мындай ыкчам аракеттерди көрө албаган, эскиче түшүнүк менен, эскиче кыймыл менен иштеп ошо сенектик доорду мындай тирилтишти да, ошо илгерки сенектик доорго келишти. Жөнө менен мындай адымдай албады деп атасыз? Эч кандай андай аракеттер да болгон жок. Өлбө жаным өлбө. Мындайча айтканда өлтүрбөйм дагы, өстүрбөйм дагы деген саясат болду биздечи. Мына айталы ушул Абылгазиев 2 жылдан ашык премьер-министр болду. Кайсы бир мындай көзгө алып, көрүнүп, мына бармакты санап манжалар менен бул деп айта турган бир алгылыктуу иш жасаган жок. Экинчиси Боронов. Ошол эле өкмөттө, Чабал өкмөттүн Чабал биринчи вице-премьери кайра премьер-министр болду. Бул эмне деген түшүнүк? Бизде мындай кыргыз эли дайыма алдыга умтулган эл да. Бардык жагынан, мына мода жагынан дагы, тил жагынан дагы сырткы цивилизацияны бат өздөштүрүп, бат кабыл алдырып алган эл катары бизди көптөр мүнөздөп жүрөт. Биз деле чет өлкөдөгө чыгып жүрөбүз, көп эл аралык уюмдар менен мамиле түзүп жүрөбүз, баарлашып жүрөбүз. Ошолор айтат, кыргыздар силер постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен абдан мындай алдыга умтулган элсиңер деп, мына демократиялык принциптерди айталы, бүт бар, экономикада дагы либералдык экономиканы бат өздөштүргөн биздин ишкерлерибизчи. Мына ушундай өнүгүп өсүп аткан элге биздики баягы чуркап бараткан аттын тизгининен кармап аркага тартып тургандай жетекчилер келди да. Тескерисинче алдыга сүрөп, таптап, шарт түзүп бергендин ордуна өнүгүп өсүп өзүм менен өзүм кетем деген учурда кайра биздикилер тартып атты. Бул өтө чоң трагедия болду да. Эми сиз азыр мындай сизди жакшы тааныган, билген адам катары көптөн бери ошо Камчыбек Кыдыршаевичтин мындай жанында, жакын чөйрөсүндө жүргөн адам катары тааныйбыз да сиздичи. Ал киши болсо учурда бийлик башында тургандардын да 2-дин 1 десе болот да. Сиз ушул сырттан байкоочу катары мурунку бийликтердин кетирген каталарын, эми мен саясий каталар жөнүндө айтпай элемин азырчы. Экономикалык ошо эмне кечиктирбей кандай чараларды көрүш керек, ушундай бир мындай ортого салып акыл кеңешиңизди, сунушуңузду айтып атасыз да. Эми албетте бүгүнкү күндө баягы коомдо отуруп, коомдон бөлүнүүгө болбойт дегендей, бүгүнкү бийликтин биз мындай түздөн түз командасында болуп, аткаруу бийлигинде иштебесек дагы, бирок идеялаш, санаалаш катары дайыма мындай ыңгай келгенде чогула калып, ушул өлкөнү кантип өнүктүрөбүз деген ар кайсы багыттагы темаларга кээ бирлерине мындай мен да чакырылып сүйлөшүп калам да, жолугушуп калабыз. Садыр Нуркожоевич менен дагы сүйлөшүп калабыз, кээде жолугуп өзүмдүн ойлорумду айтам. Анан ал киши дагы абдан мындай өлкөнү ушу батыраак мына саздан суруп чыксам деген аракет аябай ниети күч. Ошон үчүн мындай идея айткан, ой айткан, пикири бар, көз карашы бар, бардык эле мындай кыргыздын жарандарына ал аябай ачык болуп атат да. Бунун артыкчылыгы ушунда болуп атат. Ким өзүнүн оюн, өз карашын айтам десе, иштиктүү демилгелери болсо, ал киши кабыл алып, угуп,
жазып алып атат да. Бул жакшы нерсе. Бирок эми ошону кабыл алып уккандан кийин ишке ашырууда канчалык деңгээлде колдонулат, бул башка нерсе да. Ошон үчүн ал кишиге дагы мен бир-эки жолу мындай өзүм көз караштарымды айттым, дедим, ал киши менен пикир алыштык. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич боюнча айта турган болсок, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы мына 2 айда ушу жаңы келген бийликте эң активдүү иш алып барып аткан УКМК. Ошол УКМК болуп атат. Мына жемкорлук менен күрөшүүдө мурда болуп көрбөгөндөй тездик менен адилет, тандалма эмес күрөшүү жүрүп атат да. Ошол эле учурда мына бизде өлкөбүздө криминал аябай баш көтөргөн, көп ишкерлер ошо криминалдык чөйрөдөн жабыр тартып калган учур болчу да, ошого келип калган эле. Мына ошол аеосуз күрөш жүргүзүп, мына бүгүнкү күндө коомчулук эл кадимкидей сезе баштады. Биздин өлкөдө ошо криминал чөйрөсү, бандиттер мындайча айтканда өзүнүн баягы ийине кире качып, Таасири азайды дейсизби? Таасири кыйла азайганын мына коомчулук айтып атат. Биз дагы мындай эл аралап, той топурга барып, бата кечелерге барып сүйлөшкөндө ушул жагы чоң алкоого алынып атат. Иштеп аткан адамда аябай ката көп болот. Иштебеген адам ката кетирбейт. Балким кээ бир учурларда, кээ бир жагдайларда анча-мынча каталар кетип аткандыр. Ошо Камчыбек Кыдыршаевич жасап аткан иштерде. Анткени менен жалпысынан мындай элдин, коомчулуктун купулуна толгон турган иштерди айтып жасап атат. Ошол жагынан мындай жолугушканда айтып деп өзүбүздүн кеп кеңештерибизди кээде айтабыз. Мен ойлойм, эгерде ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин жоопкерчилиги элдин көз карашында бирдей кабылдап атат да. Себеби мына ушул 2 азамат бүгүнкү бийликтин башында турат. Ушул 2 азамат элдин ишеними менен ушул даражага жетишти. Эгерде өлкөнүн мындан аркы жашоосунда чоң ийгиликтер экономикада болобу, ошол укук коргоо органдары тарабында болобу, өндүрүш өнөр жайда болобу, ийгиликтер болсо экөөнө бирдей. Ал эми тескерисинче аркага кетүүлөр, чоң кесепеттер, зыяндуу жагдайлар болсо, ага да экөө тең жооп бере турганчалык бизде түшүнүк, көз караш элде бар. Ошондой кабылдануу болуп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы арабаны сүйрөгөн 2 ат, буларга биз ошо азырынча коомчулук, кыргыз эли мүмкүнчүлүк берип, туура ишин туура деп, туура эмесин туура эмес деп айтып, мындай колдоо көрсөтүп турушубуз керек да. Анан белгилүү убакыт өткөндөн кийин билинет. Азыр бардыгы тез болуп калбады, ыкчам болуп калбадыбы? Балким 1 жылдын ичинде эле же алдыга кетебиз, же аркага кетебиз. Ал көрүнүп калат да. Анан ошого жараша коомчулук өзүнүн баасын берет. Эми ошол араба азыр өтө эле начар акыбалда экенин айтып атасыз. Анан ал арабаны мындай сүйрөп кетүү 2 адамга бирдей жүк болуп турат деп атасыз да. Ушул экөөнү бутуна тушоо боло турган эң негизги эмнелерден азыр арылып алыш керек деп ойлойсуз? Эл дагы мындай биринчи бир 100 күн деген түшүнүк бар го, ошо күтөт да мындай бир кескин кадамдарды. Мисалы УКМК тарабынан ооба болуп атат деп атасыз. Жалпы саясий жетекчилик тарабынан эмне тушоо болот деп чочулайсыз ушул экөөнү? Мен баягы сөзүмдүн башында айтпадым, аябай акыбал оор экономикалык, социалдык акыбалыбыз мындайча айтканда ыйлай турганчалык акыбалда. Казынада акча жок, бюджеттин тартыштыгы өтө чоң. Сырттан бизге эл аралык финансылык институттардан мурдагыдай жардамдар, колдоолор азайган. Себеби дегенде биринчиден саясий туруктуулуктун да буга чоң орду бар да. Эгерде өлкөдө саясий туруктуулук болбосо, эл аралык институттарда, финансылык институттар дароо буга мындай дүрбү салып отурат дагы, токтотуп турушат. Себеби бир топ баягы божомолдор бар да, алар тобокелчиликке барбайт да. Ошол жагынан өтө оор болуп атат. Экинчи жагынан ички өндүрүш дагы, ички өнөр жай дагы ошо жанагы бийлик алмашкан учурда элдик толкундоолордон зыян тартты. Айрыкча Тоо кен тармагы бизде бирден бир экономиканын локомотиви, эң реалдуу сектордун башында турган ошо Тоо кен тармагы чоң зыянга учурап, бүгүнкү күндө дээрлик
мына Кумтөрдөн башкасынын баары токтоп калды да. Ошол жерден миллиарддаган сомдор биздин бүгүнкү күндө бюджетибиз куржалак калып атат. Түшпөй калып атат. Биз ошону элге туура түшүндүрүп, ошонун кесепети биринчи кезекте кимге тиет? Ошол аймактагы элге биринчиден салыктар, экинчиден жумуш орундары. Ошол жерде иштегендер үй бүлөсүн багып атат да, ошол тоо-кен компанияларында иштегендер. Ал жок. Эмгек акы жок. Жергиликтүү бийликке, жергиликтүү казына салымдар жок. Келип анын баардык кесепети республикалык казынага тийип атат да. Ошон үчүн ушул ишти ыкчам жүргүзүп, баардыгын иштеп аткан өндүрүштү ордуна келтириш керек. Бул жагынан бир. Экинчи жагынан ушундай тездик менен бизде бир нече альтернативдүү түрдө экономикалык пландар, программалар болуш керек. Кыска мөөнөткө, орто мөөнөткө. Азыр узак мөөнөт деген бул жомок да. Узак мөөнөт деген өзү болушу мүмкүн эмес бүгүнкүдөй шартта. Бизде азыр кыска мөөнөт менен орто мөөнөттү тактап алып туруп, муну жасашыбыз керек. 1 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде муну жасашыбыз керек деген аракеттер менен биз улуттук долбоорлорду, мамлекеттик долбоорлорду баштабасак, акыбал өтө оор. Анан бунун баарын ким аткарат? Бунун баарын кадрлар. Эми мына Садыр Нуркожоевич айтып атпайбы? Мен бөлбөйм, Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Жээнбековчи деп бөлбөйм деп атпайбы? Ошону иш жүзүндө далилдеп туруп, колунан иш келген бардык кыргыздын мекенчил жигиттери, мындайча айтканда, мекенчил дегенде мекенчил партиясын түшүнбөш керек, патриот жигиттер деп айтайлычы. Ошол мен мамлекетиме өзүмүн билимими, энергиямы, тажрыйбамы арнайм деп колунан иш көрсөтүп, ийгилик тарыхы бар, ийгилик жаратып жүргөн уул кыздарыбызды биз коркпой кызматтарга тартышыбыз керек. Бул жерде тууган, куда тамыр сөбөк дегенден таптакыр алыс болушубуз керек. Ошондо гана жапатырмак биз азыркы оор абалдан чыгышыбыз мүмкүн. Эгерде жок, андай бул менин партияман, бул менин кудам, бул менин досум десек, анда жылбайбыз. Жакшы. Сиздин буга чейин президенттик аппаратта дагы иштеген тажрыйбаңыз бар. Бакиевде пресс катчы катары 2 жылдан ашык иштедиңиз болуш керек эле. Бүгүнкү күндө ошол сырттан байкаган адам катары ошол 2 азаматтын дейли, алар ниетин, алар жүргүзөм деген идеологияны канчалык мындай элге жеткирип атышат деп ойлойсуз? Эми биз иштеп аткан мезгилде президенттик аппарат эмес, президенттик администрация болчу. Администрация деген бул ал убакта президенттик башкаруу болчу. Президенттик администрациянын орду аябай чоң болчу. Бул өкмөттүн ишин координация кылчу да. Ал жерде ырчактар дагы, бийликтин салмагы дагы башка эле, таасири аябай чоң болчу да. Анан аппарат деп түзгөндөн аппараттын тайымы чектелүү, бул техникалык кызматты аткарат көбүнчө. Бирок ошого карабастан бизде мындай да жанагы кагаз жүзүндө конституцияда парламенттик башкаруу деп жазылганы менен, бирок де факто 150% ошол эле президенттик башкаруу болду да. Керек болсо супер президенттик башкаруу болду. Эч кандай парламенттик башкарууну эл көргөн жок. Бирок аты парламенттик болду. Эми азыр ошол аппарат, мен айтат элем, бүгүнкү күндө андай аппарат жок, андай администрация жок азырынча. Мен ойлойм, ушу күндөрү ошол аппаратты, команданы түзүп атышса керек. Түзүлүп атат. Мен дагы угуп атам. Ошол Садыр Нуркожоевич расмий түрдө президенттик кызматка киришкенден тартып толук кандуу ошо башкаруу аппараты түзүлүш керек. Анан ошол жерде татыктуу кадрлардан бардыгы көз каранды. Эгер ошолор айтып деп турса, анда иш алдыга жылат. Жок, айтпайм, дебейм. Мен ушул жылуу жумшак ордунда отурсам болду, башкасы не болсо ошо болсун деген кадрлар болсо, анда бул өтө чоң кыргыз элине трагедия болот да. Ошон үчүн биз мына ошол кезде биз иштеген учурда бардык ошо биздин айтып атпайсыңбы, 2 жылда, 3 жылга жакын иштедик. Ошол 3 жылда ошол администрацияда биз менен чогуу иштеген кадрлар, ошо жетекчилик кызматта бөлүм башчылар,
администрациянын башчысы, орун басарлары, биз менен иштегендердин бардыгы билет. Президентке, Бакиевке ошол кезде дайыма көзүнө, бетине болгондой айтып, сындап отурган ал жерде бир эки эле адам бар болчу. Бирөө Мадумаров, бирөө мен. Бирок Адахан Кимсанбаев да кийин тажап, мындай көп нерсени айтпай калган да. Аракет кылбай калды. Жок, ал деле айтты, мен айттым дедим, болбойт экен дегенге өтүп калган да. Бирок мен акыр аягына чейин айтып аттым. Ошонун бардыгын азыр ушу теле көрүп атса, ошолор бардыгы тастыктап бере алат. Тилекке каршы ошондо Курманбек Салиевичтин туура ишинде, туура эмес ишине дагы макул болуп, коштоп, унчукпай отуруп, алкап-жалкап жүргөндөрдүн бардыгы ал кишини кийин жамандап, сатып чыгышты. Мына бүгүнкү күндө Бакиевди сатпаган 3 кадр болсо, ошонун бирөө менмин. Экөө болсо да бирөө менмин. Бакиев жөнүндө бир да жолу мен жаман айткан жокмун, айтпаймын дагы. Себеп дегенде мен убагында Бакиевдин өзүн айтканмын, кемчиликтердин бардыгын айткам. Ошол кезде администрация жетекчилери да билет. Мен аябай катуу айткан учурлар болгон. Сиздин мынуңуз туура эмес болуп атат, бул жериңиз туура болуп атат депчи. Албетте Бакиев дагы жакшы иштерди аткарды. Ошол эле учурда бир топ кемчиликтер да кетти. Ошол себептен бир жактуу жамандаштын же бир жактуу макташтын кереги жок да. Ошол эле учурда мына Аскар Акаевдин командасын алалы. Аскар Акаев кеткенден Аскар Акаевди деле дээрлик 98% командасы сатты да. 1-2% ошо Каныбек Иманалиевге окшогон, Осмон Акун Ибраимовго окшогон эле бир Бекболот Талгарбековго окшогон бир 3-4 эле адам саткан жок да, башкасы бүт сатып кетти. Бакиевдики деле ошондой болду. 3-4 эле адам калдык Бакиевди сатпаган. Атамбаевдики деле? Атамбаевдики ошо иретимен келип атат. Атамбаевдики деле ошондой болду да. Атамбаевга жөн эле айтканын айткан дегендей кылып, кирпик кашы менен бирдей айланган адамдардын бардыгы сатып, аягында 1-2 эле адам калды. Мына Жээнбековдуку. Жээнбеков тилекке каршы бул өзүнүн командасын түзө алган жок, толук кандуу. Бунуку аралаш болуп калды. Көпчүлүгү ошо Атамбаевдин менен иштеген команда, анан өзүнүн командасы болду. Анан эми бүгүнкү күндө Жээнбековду деле ошо колдоп жүргөндөрдүн бардыгы четине сатып баштады. Мен ошол учурунда мен Акаев менен гана түзмө-түз сүйлөшүп иштеген жокмун, бирок мен Бакиев менен иштедим, Атамбаев менен иштедим, Жээнбеков менен бир нече жолу кирип чыгып сүйлөшүп аттык. Бардыгын эле мен бетине айтчымын. Аны бардыгы билишет, өздөрү деле мындай көрүп атса туура деп баш ийип отурушса керек да. Мен кемчиликти айтчымын, сынды дайыма айтчымын. Мындай мага менин плюсум да ушул, минусум да ушул. Бардыгын бетке айтам. Ханбы, бекпи мен кайра тартпайм. Ошо пресс катчынын жүгү канчалык болду эле деп сурайын деп аткам да сизденчи. Ал кезде администрациянын кудурети башкачараак болчу деп атасыз. Анан кайсы бир чечимдерине таасир этүү мүмкүнчүлүгү бар беле сизде, жок беле? Эми кандай десем, таасир этүү мүмкүнчүлүгү өтө чоң эмес болчу, бирок мындай абалды, жагдайды туура айтып деп, эми маалымат катчысы деген кызмат ушул болуп аткан өлкөдөгү бардык жагдайларды өз убагында кабардар кылып туруу да. Ошол нерсени жабып жашырбай айтып деп турсаң, аны ошогодон мындай жыйынтык чыгарса, сени таасир эткениң ошол да. Эгерде жыйынтык чыгарбаса, ал сени таасир эте албагандыгың да. Туура биз башында аябай активдүү тез кирип сүйлөшүп, көп жагдайлар боюнча маалыматтарды берип аттык, анча-мынча кеңешип да иштешип аттык. Бирок акыркы убактарда бир аз башкача болуп калган. Акыркы убактарда кичине ошо биз менен иштешүүдагы Курманбек Салиевич менен мен түздөн түз мамиле мурда мисалы үчүн жумасына 3 кеминде, кээ бир учурда жумасына 5 жолу да кирген учурлар болот эле да, күнүгө кирген учурлар болот эле, 2 күнүн биринде кирип сүйлөшкөн учурлар болот эле, жаңы иштеп атканбыз. Кийин ал азайып бир жумада бир түшө баштады да. Ошондо маалыматтарды алып кирип, кызыл, сары кылып маркерге боеп, мына мындай болуп атат, мындай болот, көбүнчө терс жагдайларды алып кирген учурлар болот. Ошондо көрүп туруп, ай, ушу сен бир жакшы нерсе алып киресиңби дегенге чейин жеткен да.
качан бир жакшы нерсе алып келген, только ушу терс көрүнүштөрдү. Анан айтасың да жакшысынын эмне бар? Мына биз терс көрүнүш менен иштешибиз керек. Муну кылыш керек дегенде, ошодон улам мындай кабыл албай баштаган учурлар болуп калды да, акыр жагында тилекке каршы. Бирок негизинен Бакиев аябай жакшы иштерди жасаган. Мына аны айтып түгөтө албайсың. Мисалы үчүн ошол 2008-жылы Кыргызстанда 128 мектеп курулган, бул факты да. Андай учур али каттала элек. Мындан кийин катталабы, катталбайбы аны эч ким билбейт. Ошол учурда бюджетти Бакиев 5 жылда 2,5 эсе көтөргөн. 5 жылда эле канча миңдеген километр жолдор курулду, оңдолду. Мугалимдердин, дарыгерлердин айлыктары эселеп көтөрүлдү. Ушундай жакшы иштерди аткарган. Ошол эле учурда тилекке каршы бир топ катачылыктарга да жол берди да. Мына ошонун кесепетинен ушундай окуя болду да, аягы ошондой өкүнүчтүү бүттү. Экөөңөрдүн иштешүүңөрдө сиз айтып атпайсызбы, мындай акыркы учурларда мындай реалдуулукту анча көргүсү келбей калыптыр да, демек ыңгайсыз фигура болгонуңуз үчүн анан Ак үйдөн акырын сизди алыстатып коюштубу? Эми мындай болду да, бул жерде мен Курманбек Бакиев менен ошол ал киши президент болуп, анан мен пресс-секретарь болгондо эле иштешип калган жокмун. Ал киши менен мен негизинен 97-жылдан бери тааныш элем. 97-жылдан бери, ошондон кийин 8 жылдан кийин президент болду. Ал киши менен акыркы ошо президент болгонго чейинки 5 жылда абдан тыгыз иштештик. Оппозицияда жүрдүк. Мен ошол учурда мамлекеттик өкмөттүк гезитте иштечүмүн, редактордун биринчи орун басары болуп, Эркин той гезитинде. Ошол кезде эле ал киши менен байланышым жакшы болуп, бир топ маселелерде пикир алышып турчубуз. Кеп кеңешибизди берип, ал киши сурап. Андан кийин мен ошо Эркин той гезитинен кеткенден кийин оппозицияда ошо Кыргызстан элдик кыймылы түзүлүп, Бакиев ошонун башына турганда мен маалымат катчысы катары тыгыз иштей баштадык акыркы 1 жылда. Анан элдик толкундоолор болуп, ошол март окуясынан кийин анан бийликке келди Бакиев. Анда дагы ошол мен башкы редактор болуп дайындалдым Эркин той гезитинде. Ал жерде 2 жылга жакын иштеп, анан кийин маалымат катчысы болуп бардым да. Ошондо түздөн түз иштей баштадык. Ошондо жалпы жолунан мен Бакиев менен бул Кыргызстандан 2010-жылы кетсе 13 жылдай мамиле кылдым. Анын 3 жылы, ошо 13 жылдын 3 жылы мындай тыгыз тикелей иштештик да. Мен ал кишиден көп нерсени үйрөндүм. Жакшы жактарын айта турган болсок, абдан так киши болчу. Убакытка аябай так. 1 минуттан нары эмес, бери эмес, шунчалык сааттын жебесин мындай так киши болчу. Ошол тактыкты үйрөндүк. Ал киши ондо дейби, ондо 11-де дейби, 11-де минут секундасына ушундай так киши болчу. Аны үйрөндүк. Экинчиден ал киши аябай, баягы орусча айтканда работяга дейт го. Эртең менен эмгекчил, ушундай чарчабаган, энергиясы көп киши эле. Эртең менен 8-де келип, президент катары 9-10 минут калганда келчү, протокол боюнча. Дайыма 9-10 минут калганда келчү. Эң эрте кеткенде 7-8-де кетчү. 11-ге чейин иштечү да. Түнкү 11-ге чейин иштечү. Биз ошону да үйрөндүк. Анан ал киши аябай шар, колу ачык киши. Аябай колу ачык киши. Эч кимди капа кылбаган, сураганда жок деп айтканын мен көргөн жокмун ал кишиден. Ушундай колу ачык, жакшы киши эле, ушундай жакшы сапаттары бар болчу. Анан эми кемчилдиктери дагы ошол учурда бар эле, себеби бир аз ишенчегирээк эле, ким биринчи кирип айтса кээде ошого ишенип алган учурлары болчу, бирок анан кайра буруш кыйыныраак болуп калат эле да. Андай эмес, мындай дегендечи, кыйыныраак болуп калат эле. Анан акыркысы ушул акыр жагында ошо көп маалыматтарды укпай койду. Анан ушул үй бүлөсү, ушул жакын адамдары дагы мындай ал кишинин ишине көбүрөөк таасир эте баштады. Анан ошолордун таасирине алдырып койду да. Ошонун негизинде анан ушундай жаман аттуу болду. Негизи жетекчи катары дагы, адам катары да абдан мыкты киши. Албетте аягы ушундай өкүнүчтүү болду. Эми аны бирөөлөр айтат, бул мактап атат дейт, бирөөлөр башка кылат, бирок бул
чындык, бул менин көз карашым. Бул тарых өзүнүн убакыты келгенде кимдин ким экенин көрсөтөт. Кемчиликсиз эч ким болбойт. Мен мисалы үчүн Бакиевди тимир айгыбымга мактап теңеген жерим жок. Теңебейм дагы. Болгону эле мен фактын айтып атам. Камчыбек Ташиев жөнүндө экөөңөрдүн Бакиевдин бийлигинин тушундагы акыркы карьераңар бир аз окшоштук бар экен да. Сиз ак үйдөн элтерге кетиптирсиз. Ташиев болсо кызматтан кетиптир акыркы айлардачы. Ал дагы ошондой ыңгайсыз фигура болуп баштады эле, эмне болду эле? Бул аябай мындай да, мен бир жакшы учурду мындай эске салгым келет. 2008-жыл мен эсимде Рашид Тагаев генерал 50 жылдык мааракесин өткөрүп калды Алтын казына тойканасында. Ошол жерде мен президенттин басма сөз катчысы элем. Анан ошол Рашид Тагаев менен мамилем жакын, агайын болуп жүрөбүз. Анан ошо тойго чакырылып, ошол жерге барып, анан ошол жерге катышканда тынугуу болуп калды, танапис болуп калды тойдо. Анан ошол жерде Камчыбек Ташиев мага келди, басып келди. Келип анан учурашып анан ал жай сурашкандан айтып калды: Нурлан, биз президентке кирип чыгышыбыз керек эле, көптөн бери кире албай атабыз, бизди кабыл албай жатат. Анан эгер мүмкүнчүлүк болсо, сен бир ушуга жардам бербейсиңби, биз президентке кирип чыгайлы деди да. Анан мен айттым, биз дегенде ким десем, айттым мен, Келдибеков, анан Садыр Жапаров. Үчөөбүз киришибиз керек деди да. Макул, эмне маселе десем, эми учурашып, ал жай сурашып чыгайлы дедик. Себеби биз азыр жанагы парламент, булар иштеген парламент 4-чү чакырылыш беле таркатылып 5 болсо беле, анан жок, менимче 3-чү чакырылыш таркатылып, анан ордуна Ак жол келди да. Анан булар ак жолго кирбей калышкан. Бригада деп буларды киргизбей койбоду, Садыркулов Раматлык. Анан ошондо булар саясаттан оолак калышты да. Анан ошо бир кирип учурашып, сүйлөшүп чыгайлы дешти. Анан мен макулдап, анан эртеси күнү Куромбек Саличке кирип айттым, ушундай кече той болуп, ушундай ошол жерде Камчыбек Ташиев менен жолуктум, ушу сүйлөшүп калып, анан суранып атат. Ушу сизге кирип чыгайлы деп. Убактыңыз болсо бир кабыл алып койсоңуз жакшы болмок. Бул жигиттердин да саясатта салмагы, орду бар. Десем, анан Куромбек Салич айтты, туура көптөн бери кабарлашпай, баягы ишке байланыштуу ушундай болуп калды. Бир ыңгайлуу учур болсо, ушу жакынкы күндөрү кабыл аламын. Анан сен аркылуу айтам деди. Анан 1-2 күндөн кийин анан Куромбек Салич айтып калды, мына бул күнү кабыл алайын, үчөө келсе келсин, айт, алып кир деди. Анан мен Камчыбек Кыдыршаевичке телефон чалып айттым, мына силерди ушул күнү кабыл алат, саат мынчада, бир аз эртерээк келгиле, ушундай, мен өзүм. Анан мен алып кирдим үчөө Куромбек Саличке. Алып кирип учурашып, анан сөз башталгандан айттым, мен чыгып өзүм ишим кыла берейин, Куромбек Салич деп, анан макулданып үчөө калды. Анан булар көпкө отурушту, бир сааттан ашыгыраак отурушту. Анан ал кишиге кирип чыккандан кийин түз мага келишти. Менин кабинетиме киришип, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапар үчөө кирип, анан айтып калышты. Ушундай жакшы сүйлөштүк, көп маселелерди тактап алдык, анан биздин кызматтарыбыз да чечилип калды деп. Анан ошол жерден айтып калды Келдибеков, мына Камчыбек Ташиев министр МЧС боло турган болду, Садыр Жапаров комиссар боло турган болду. Мен финансы министрлигин иштейин десем, ал жер бир аз неме болуп, мени кичине күтүп тур, ылайыгында алып чечип берем деп айтты деди. Деп анан ошол жерден анан мен айттым, жакшы сүйлөшкөн турбайсыңар, баягы жакшы болуптур деп, анан ошо менен анан бул үчөө кетти. Анан ошондон кийин анан Камчыбек Ташиев министр болду, Садыр Жапаров комиссар болду, анан Акматбек Келдибековдуку бир 2 айдай созулуп, 3 айдай созулуп, анан салык кызматтын төрагасы болду. Ошондо кийин анан биз ага чейин биздин саламыбыз түз болчу, дайым бирок өтө жакынчылыгыбыз жок болчу. Анан ошондон баштап мындай бири-бирибизге жакындык болуп,
иштешип жүрдүк. Кийин анан белгилүү убакыт өткөндөн кийин бир жылдан бекен анан ошол Максим Бакиев менен менин бир пикир келишпестигим аябай чоң болду. Анан ошол негизинде анан айтты ушундай, эми бул жерде 3 жылда иштедиң, акыркы убактарда бир аз ошо пикир келишпестиктер болуп атат. Анан эгер макул болуп туура көрсөң, сен башка жака барып иште, элчи болуп иште деди. Бир мамлекетте айтты, ошол жака барып элчи болуп иштебейсиңби? Азыр элчи бош ошол жерде. Анан мен айттым, Курманбек Салиевич, мен элчи болуп иштебейм, себеби дегенде мен дипломат эмесмин. Ал мен бүгүнкү күндө мен ал кызматка даяр эмесмин десем, анда ойлонуп келбейсиңби эртеңге чейин деди. Макул дедим. Эртеси күнү келсем, эмне деп ойлондуң деди. Анан мен айттым, ушул эс алып эле турат окшойм десем, айтты, дагы бир мамлекетти айтты, же ошол жака барасыңбы деп. Анан мен айттым, жок, ал жака да барбай эле коеюн, эс алып турайын. Мен сизге ыраазымын дедим. Эч кандай капачылыгым жок. Бул кызмат, өзүңүз убагында сунуш кылып алып келгенсиз, бүгүн өзүңүз сунуш кылып кетирип атасыз. Мен эч маселе жок. Анын үстүнө реорганизация болуп турган болуп аткан, ошол маалда секретариат деп түзүп, ошондой болуп атканда, ошол маалда анан ошол негизинде мен жөн эле кете берейин деп анан кеткенмин. Анан ошол менен эс алып жүргөндө, анан кийин ал киши бир айдан кийин чакырды. Анан келсем айтты, ушундай ЛТРге директор болуп иштебейсиң? Мен дароо баш тарттым. Мен барбайм, ал жакта иштебейм, ушундай деп анан кетип калдым. Анан убактылуу бир ортодо дагы бир убакыт өттү. Анан кийин дагы сунуш болду, ошол ЛТРге кайра эле. Анан кирип сүйлөшүп отуруп, анан ошол жерде айттым, анда Курманбек Салиевич, мейли экинчи жолу айтып атасыз, эми сиздин назарыңыздан калгым келет, эми сиз кайра неметкенден кийин бирок бир өтүнүчүм, ушул менен коомдук башталгычта кеңешчи кылып дайындасаңыз, бир эле учурда, себеби ал каналды көтөрүш үчүн чоң иштер бар. Ал мага статус болот, сизге кеңешчи катары көп иштерди алдыга сүрөп иштегенге десем, анан дароо түшүнүп туруп эле, анан Данияр Токтоболовичке айтты, давай 2 жарлык даярдагыла, бирөөнүн директор, бирөөнүн кеңешчи деп. Анан ошентип анан макул болуп иштедик. ЛТРди эми көбү билет, аябай акыбалы оор эле, кыска аралыкта бир топ жетишкендиктерди жасадык, колдон келишинче иштерди аткардык. Анан тилекке каршы 2010 жылы, ошо 1 жыл 4 ай иштегенден кийин дагы элдик толкундоолор болуп, анан ошонун негизинде убактылуу өкмөт мени кызматтан алды, Бакиевчи деп. Анан ошо менен парламенттик шайлоого катыштык. Парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынан барып, мен өзүмө бөлүнгөн округтан аябай чоң жеңиш менен келдик. 1-орунду алдык. Анан жалпы республика боюнча дагы биз жеңишке жетишкенбиз, бирок ошол убактагы убактылуучулар бизди өткөрбөй коюшту да. Өткөрбөй коюшту. Өткөн жерибизден өткөрбөй койду. Анан ошондон кийин анан аз өтпөй эле анан Камчыбек Кыдыршаевич Ата журт партиясы лидери катары, фракциянын лидери катары айтып калды, ушундай биз коалицияга кирдик, колуңан иш келет, иштеп берсең, ушул тармакты көтөрүп берсең, маданият маалымат министри деп анан сунуш кылды. Мен мына калыстык үчүн айтайын, мен ошондо дароо айттым, жок, Камчыбек Кыдыршаевич туура эмес болуп калат го, мен башка партиядан болсом, анан ата журтчулардын тарелкасына отургандай болуп, мен өзүмө ыңгайсыз сезем. Мага андай деле зарылдыгы жок азыр. Кызматтын. Эми кызматы жок эле жүрө берели. Ансыз деле Бакиевчи деп баарыбызга чоң неме ярлык тагып атат. Анан дагы бир Бакиевчи кошуп, эмне проблема кыласыңар? Өзүңөргө эле проблема болот. Сен айтты, жок, андай болбойт, сен иштешиң керек. Биз иштей турган профессионал кадрларга да муктажбыз. Биз бардыгын эле сеники меники партиялаш дей берсек болбойт. Ушул чөйрөнү сен жакшы билесиң, иштеп бер деп анан аябай мындай катуу айтты да, коркпой келип иште, сөз боло берет деп. Анан ошо менен анан макул болуп анан иштедик. Анан ошондо Алмаз Шаршеновичке кирдик. Айтты, мына Алмаз Шаршенович, биз маданият маалымат министри кылып, мына Нурлан Шакиевди көрсөтүп атабыз деди. Ошондо Алмаз Шаршенович
ордунан туруп учурашып ал киши премьер министрликке кетип аткан, жаңы коалиция түзүлүп аткан. Анан Алмаз Шершенович бир эле сөз айтты. Ал кишинин деле эсинде болсо керек. Мен таң калгам, айтты. Мен Нурланды жакшы билем. Бетке айткан түз жүргөн жигит. Бирок Нурлан экөөбүздүн бир кемчилигибиз бар деп айтты. Анан мен айттым, Алмаз Шершенов кандай кемчилик десем, айтты. Экөөбүз тең Бакиевчибиз деди. Сен пресс-секретарь болдуң, мен премьер-министр болдум Бакиевдин убагында деп тамаша иретинде ошентип айтып күлдүк. Анан айтты, давай жакшы иште, жакшы кандидатура коюпсаңар деп, анан ошо менен Алмаз Шершеновдун өкмөтүндө иштеп калдык. Ошо министрлик жөнүндө сурайын деп атам да. Сиз башкардыңыз, көп эле иштер жасалды. Бүгүнкү күндө улам эле бир ызы чуз чыгып эле ошол министрлик мындай бир маалымат айдыңынан түшпөй атат да. Маданият министрлиги жанагы сыйлыкты берет элем, анан алып коет элем деп коркутуу менен адамдардын сөгүнүүсүн токтоткондо эмне коомго салмошот дейм да. Ал тескерисинче бир залалдуу илдетке алып барбайбы бизди цензура деген? Эми Маданият министрлиги ушундай тармак, мына сен өзүң жакшы билесиң, Шайыста, бул чөйрө, ошол маалымат чөйрөсү, маданият чөйрөсүндөгүлөрдүн дээрлик баары өзүн гений сезет, өзүн жогорку чыгармачыл адам катары сезет. Бирөө дагы мен орто деңгээлде эмесмин же ылдыйкы деңгээлдемин деп айтпайт. Бардыгы мен бийик деңгээлдемин деп айтат. Ал жакта ошондой чөйрө болгон үчүн ал жакта жагып иштеш өтө кыйын. Анан ал жерде ушундай ызы чуулардын боло бериши бул табигый көрүнүш, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Тилекке каршы ушундай. Эми маданият чөйрөсү ушундай экен, бул салык инспекциясы эмес экен же бажы кызматы эмес экен да. Мына мен келгенде мынча пайыз жыйын бар эле, мен мынча пайызга көтөрдүм деп аны пайыздык чен менен же цифра менен чене албайсың. Ал жерде кылган эмгегиң көрүнбөйт деле. Анан көрүнсө дагы ошо чөйрө билет, ушундай иштер болуп атат деп, бирок жалпы коомчулук эл сезбейт көпчү. Акырындык менен сезилет, көрүнөт да, ал жерде жасаган агуулуктуу иштер. Ошол учурда бир дагы министр кайсы гана тармак болбосун, маданият министрби, транспортпу, же тышкы иштерби, же өнөр жай министри, бардыгы мен бир нерсе кылсам экен, ушул жерден аз да болсо салым кошуп иштеп кетем деген эле жакшы ой менен келет. Бирок тилекке каршы ошол система, бүгүнкү система, ошондой изги тилек менен келген адамдарга мүмкүнчүлүк бербейт да. Биз могул аткаруу бийлигин толук реформа жасашыбыз керек системага. Маселен, мен дайыма айтып жүрөм, министрмин мен. Мындайча айтканда, Мерседеске отургузуп, рулду карматып коет. Ключун бербей коет. Жок, ключун берет. Сен анын айдоочусуң, айдайсың, бирок буту колуңду байлап коет да. Сен тормоз тебе албайсың, газ тебе албайсың. Авария болсо сен жооп бересиң. Туура деген жерде токтой албайсың. Сен рулда болгон үчүн сен жооп бересиң. Мындай дегеним, министр өзүнүн орун басарларын чече албайт. Министрликтин алдындагы улуттук статусу бар бардык мекемелердин директорлорун кое албайт, иштен ала албайт. Анан эми элестетип көр. Министр болсоң, орун басарларын чече албасаң, подведомственный организацияларды жетекчилерин алмаштыра албасаң, анын бардыгын сен премьер-министрге сунуш бересиң. Премьер-министр кааласа бошотуп берет, кааласа дайындап берет. Анан сен бошот деген иштей албай аткан чабал жетекчиге, премьер-министрге кыргызча жол менен куда тамыр сөйөк боло калып, анан аяка чыгып алып, анан кийин премьер-министр кой деп бошотпой койсо, сен абийириң кетет. Анан бир орун басарыңа да сунуш бересиң, муну бошот, ордунан муну коюп бериң деп премьер-министр кааласа кылат, кааласа кылбайт. Анан ал жерде мындай система менен иштеш мүмкүн эмес. Ошон үчүн система ушундай болуш керек. Министрби бардыгына жооп бериш керек. Өзү коюп, өзү алыш керек. Команданы өзү тандаш керек. Анан өзү тандаган команда менен 1 жыл, 2 жылда бир жылыш жасай албаса, өзү кетиш керек. Өзү уялып, мен колуман эч нерсе келбеди. Өзү кетпей, бетин табактагы отургузу келсе, анда өкмөт президент айтыш керек, кет деш керек, сен эч нерсе кыла албадың. А бизде андай болбой атпайбы? Атың эле министр. Убакыт тар, мурдагыдай 4 жыл, 5 жыл иштеген министр, ой, бул андай жок азыр.
ушунчалык кыска, 1 жыл, 1,5 жыл, көбү 1 жылга да жетпейт. Анан кантип иш болот? Бул системаны биз өзгөртмөн сайын алтын баштуу министр болсо да бул система менен эч нерсе кыла албайт. Бир эле министрлик эмес, деги эле азыр министрлер кабинетинин акыбалы ушундай деп атасыз, премьер баш болуп. Бүт баардыгы ушундай. Азыр эми ошо эки ырчы бала бир мындай адеби жок программаны алып чыккан экен деп, эми ал коомдук телеканалга деле чыккан эмес, YouTube'дагы бир каналга чыгыптыр. Анан ал жерде ал балдар алдынан биз ушундай обу жокпуз деп жазып эскертип да коюптур ал жердечи. Ал программада жакпаганы бир гана адамды мазактагандары болду. Эми мазак менен тамашанын айырмасы бар бирчи. Бирок башка нерсени сурайын деп атам да. Ошо министрибиз баш болуп, коомчулуктун бир топ катмары тиги эки баланы сөгүп эле жатып калышты да. Эмнеге биз мындай элдин ырыскысын, кар-картаңдын ырыскысын да, же болбосо бир жаш баланын, жетим жесирдин ырыскысын жеп аткандарга карата мындай мамиле кылбайбыз эл катары? Эми эл көзүндө жүргөн адамдарга өзгөчө көңүл болот экен да бизде. Эми ал эки жигит тең ошол элдин көзүндө жүргөн, ошол маданият чөйрөсүн ырдап жүргөн жигиттер да. Анан ошон үчүн ушундай сөгүп, көбүнчө жектөө болуп атат. Эми ал жигиттер дагы мындай коомдун агымына жараша иш кылыш керек да. Биздин коом андай көрүнүштү жат деп эсептейт да. Алар кылган долбоор көп мамлекеттерде бар, ал жаңылык эмес да. Алардын коому көтөрөт. Алар ошондой бузулган коомдор бар. Биздин коом аны көтөрбөйт да. Булар ошону көрүш керек болчу. Анан кийин биз кээде ошондой адашып калабыз да. Мен ойлойм, бул жерде министрликтин деле катасы жок, ал балдардан ката кетти. Алар биздин нарк насилди салт санабызга жараша иш кылыш керек эле. Алар да туура эмес кылган. Бирок эми болгон ишти министрлик мындай жол менен оңдоп кетүүсү кыйын да. Башкача жолун тандап алса болмок да. Башкача жол кайсы? Башкача жол болгону коомчулукка уят карып коюш керек болчу. Анын бергеним алып коем, ана минтип коем деген бул маселе чечүү эмес да. Бузулган коом жөнүндө айтып атасыз да, сиз азырчы. Эми ал сөгүнүү менен бузулбайбыз да, биз элдин мисалы коррупция менен бузулуп атабыз, Сиз айтып атасыз, азыр биздин жанагы Жапаров менен Ташиев өткөрүп алган араба өтө начар акыбалда, мындай каалаган учурда урап түшүп кала турган акыбалда деп атасыз да. Андай акыбалга сөгүнгөн адамдар алып келген жок да. Андай жегиштер алып келди. Мен эл катары эмнеге биз жегиштерге ошондой реакция кылбайбыз деген суроо жарала берет да менде адам катары. Мен Шайыста мен ачык айтайынбы? Тилекке каршы бардыгы дал ошол сөгүнгөндөн коомдузлар сөгүнгөндөн баягы ириген остон чириген сөз чыгат дейт кыргызда. Анан ошол шариятта дагы, исламда дагы сөгүнүүгө катуу тыюу салынган. Бул адаттан тыш, адепсиз көрүнүш болуп эсептелинет да. Сөгүнгөн оосто кантип береке болот? Сөгүнгөн коомдо кантип береке болот? Береке болбойт, береке качат. Мына ошо сөгүнгөн адамдар, сөгүнчөк адамдар башкарып, мына биз ушул акыбалга келдик. Тилекке каршы ошол Атамбаевдин сөгүнгөнүн элдин баары билет. Жээнбековдун сөгүнгөнүн бардыгы билет. Жок, бардыгы билет. Бүт бардыгы сөгүнөт. Ошентип уят сөздөр менен сөгүнүшүп жүрүп, мына акыбалга ушул алып келди. Бардыгы билет. Жегиштик менен сөгүнүүнүн айырмасы бар да. Сөгүш бул жегиштиктен жаман нерсе, бул сөгүнгөн нерсе. Бул жегиштик биякта эле калат. Ошо сөгүнчөк адамдар сөгүнүп берекени кетирип, ырыс берекени чачыратып отуруп, анан кийин ошо жегичке коом келип атпайбы? Ошон үчүн биринчи булар өздөрүнүн адебин оңдош керек да. Жетекчи деген мындай да. Жетекчи болуш үчүн адамда эки башкы негиз болуш керек. Биринчиси сапат. Ал адам, жетекчи адам кандай гана баскычта болбосун, жогорку тепкичтеби, ортоңку тепкичтеби, биринчи кезекте ал уюштургуч, чечкиндүү, тажрыйбалуу жетекчи болуш керек. Иш билги болуш керек. Иш билги болуш керек. Ошондо ага баш ийген тармак, эмгек жамааты айтат. Биздин жетекчи ушундай иш билги, тажрыйбалуу уюштургуч деп. Эгер бул сапат жок болсо, жок дегенде мыкты адам болуш керек. Ошондо жамаат айтат, же болбосо тармак айтат. Биздин жетекчи уюштургуч эмес,
чечкиндүү эмес, бирок абдан билимдүү, жакшы жөнөкөй адам дейт. Жок дегенде адамгерчилигин көрүп сыйлайт да. Тилекке каршы бизде акыркы убактарда же уюштуруучулук таланты жок, тажрыйбасы жок, жөндөмү жок, же болбосо адамгерчилиги жок адамдар келип, анан мына ушул акыбалды көрүп атабыз да. Мына жетекчи тандоодо биринчи критерий бул жөндөм болуш керек. 5 диплом ал, кызыл диплом менен бүт 5 тең. Жөндөмүң болбосо сен эч нерсе кыла албайсың. Бул жөндөм туулгандан Аллахтан берилген жетекчилик талант, табият берет муну. Анан эгер ал жок болсо, аны үйрөнүү, окуш бул өтө кыйын нерсе. Ошон үчүн кыргызда айтат, билбегенди сураган уят эмес дейт, билгенди сураган уят дейт. Билбегенди сурап билип алуу бул ошо окуп билим алганга эле тете нерсе. А билип туруп билмексен болуш бул уят нерсе. Ошон үчүн жетекчилер мен айтат элем, бардыгы адептүү болуш керек. Үлгү болуш керек, коомго үлгү болуш керек. Анан жетекчилер сөгүнүп атса, эл көзүндөгү адамдар сөгүнүп атса, уят сөздөр сүйлөсө кандай ырыс береке болот? Ал коомдо бузукуучулук болот. Ар бир сөздүн ошондой сөгүнгөн сөзгө шайтан омейин деп турат. Анан кантип ал бул коррупция, жемкорлук мындан кийинки маселе. Залалдуусу сөгүнүү адеп да. Албетте. Биз Бакиев темасында дагы бир жолу кайрылып, ошону жыйынтыктап койсок деп турам. Коомчулук Бакиевдер темасына мындай эки кыр менен карайт да. Басымдуу бөлүгү Бакиевди мамлекеттин казынасын, мамлекеттин байлыгын өзүнүн чөнтөгүндөй көргөн, мыйзамсыз байыган, көптөгөн элдин байлыгын сыртка ташып кеткен, үй бүлөсүнүн жакындарын мындай бир мамлекеттин бийлигине аралаштырып ийген, анан кетеринде аябай көп адамга эме залал келтирген, аткан, мындай бир өртөп даже жиберген бийлик катары кабыл алат. Коомдун дагы бир бөлүгү бар, ал азыраак бөлүгү. Алар айтат, Бакиев мыкты жетекчи болгон, анан адилетсиз чеккөрүндө болуп калды деген пикири бар. 10 жыл өттү, азыркыга чейин ошентип айткандар дагы бар, бирок алар азыраак азчылык түзөт да. Сиз үчүн Бакиев ким? Бакиев бул кыргыздын мыкты уулу, мыкты жигити, бир топ кемчиликтери менен. Бакиев казынага кол салды, урдады деген адамдарга мен кошулбайм. Өзүңөр билесиңер, Бакиев бийликке келгенде Кыргызстандын тышкы карызы 2,5 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Бакиев 5 жылдын ичинде ал карызды, тышкы карызды 300-400 миллион долларга азайткан тескерисинче. Бул бир. Экинчиси, Бакиев эч качан акчаны алып кеткен эмес. Жанагы ошондо убактылуу өкмөттөр айтпадыбы? 300 миллион кредит алып алыптыр, тиги жок. Мына Темир Сариев ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү, каржы министри болгон. Мен Темир Сариевден сурадым. Ошондо Бакиев 300 миллион алып кетиптирби, алып кетпедиби? Ал айткан алып кеткен эмес деп. Алып кеткен эмес. Ал акча бул жакта болгон. Аны убактылуу өкмөт айлык акыга берди. Башка нерселерге жумшады. Бул факты. Ошол учурда Бакиевдин убагында биринчи жолу Кыргызстандын бюджетинде профицит деген түшүнүк пайда болуп, Камбарата КээСи ушул бюджеттин эсебинен курулган. Андан кийин ушундай иштер болду, болгон жок. Ал эми элдик толкундоолорго болгон себеби, башкасы бул өзүнчө тема. Бул албетте чоң каталарды кетирген. Ошол элдин мүдөөсү менен эсептешпей койгон учурлары болгон. Убагында көңүл бурбай койду. Ошонун кесепетинен эми эл жөн чыккан жок да. Ошол каталары көбөйүп кеткенде чыкты да. Ошон үчүн мен Бакиевди экиге бөлүп карайм мен дагы. Ал жакшы жагы да болгон, жаман жагы да болгон. Байланышыңыз барбы азыр? Тилекке каршы 2009 жылдын 29 декабрында киргем. Мен ЭЛТРде директор болчумун. Ошондо кирип, мына ошол кездеги аппарат жетекчиси Каныбек Жороев катышкан. Үчөөбүз отуруп сүйлөшкөнбүз. Мына Жороев тирүү, сурасаңар болот. Ошондо мен кырдаалда айткам. Курманбек Саидович, акыбал өтө оор, курчуп баратат. Сизде биринчи муну токтотуштун эки эле жолу бар. Биринчиси электр энергиясына бааны көтөрүүнү
этаптарга бөлүш керек. Экинчиси Максим Бакиевди токтоосуз түрдө жумуштан алыш керек. Ооздукташ керек. Ооздукташ керек. Анан мамлекеттик КТР менен Пятый канал буларды да ооздукташыңыз керек. Булар дагы аябай туура эмес маалыматтар таратып, туура эмес көрүнүштөрдү көрсөтүп атат. Элдин жини келип атат. Десем, ал киши мага бир топ өзүнүн немелерин, жоопторун айтты. Анан мен айттым, Курманбек Сабирович, кечирип коесуз. Эгерде сиз ушул көз карашта мага айткан жооп менен карманып отурсаңыз, жазда эл сизди кубалап чыгат деп айттым. Мына ошону укту Жороев. Бул факт. Мен айткам, бетин айткам. Бирок жыйынтык чыккан жок. Ошодон 4 айдан кийин, 4 айга жетпей, 3,5 айдан кийин элдик толкундоо болду. Ушундай трагедия болду. Аны айткан мен Бакиевчи болуп калам коомго. Мени бардыгы Бакиевчи мындай тиңдей дейт. А ошонтип айта албагам. Тескерисинче, ой боло берет. Сиз айсыз, сиз күнсүз. Сиз болбосоңуз жамгыр жаамак эмес, сиз болбосоңуз чөп чыкмак эмес, сиз болбосоңуз күн чыкмак эмес деп жүргөндөрдүн бардыгы Бакиевди шубап атат. Атамбаевчи болуп кетишти. Бүт бардыгы тилекке бар. Бийлик өтүп кетишти. Былтыр ошо НТВда сиз жетектеген телеканалда ошо Бакиевдин туулган күнүнө карата бир документалдык фильм көрсөтүлгөн. Ал кишинин юбилейине карата болду окшойт. Анан ошондо коомчулукта ушундай ой жаралып калды. Нурлан Шакеев ал киши менен мындай тыгыз байланышып келатат экен дегенчи. Мен жана сөзүмдүн аягына чыкпай калдым, ушуну айтып атмын. 2009 ошо 29 декабрда кирген бойдон ушул күнгө чейин Бакиев менен телефондо дагы сүйлөшкөн жокмун, учурашкан да жокмун. Тилекке каршы миңдеген, жүздөгөн адамдар барып учурашып, саламаттыгын сурап, катташып эле жүрөт. Алар жөнүндө сөз жок. Бул бир. Экинчиден, Кудай буйруп, Кудай кааласа, Кудай буйруса, аман болсок, бир учурашып, акыбал жайын сурашка мен милдеттүүмүн, адам катары. Мен ал кишинин сөзсүз Аллах Таалам ошол күндү буйруса, акыбалын сурап, ден соолугун сурап коюшту мен парзым деп эсептейм. Ал эми жанагы фильм боюнча бир тыйын алган эмеспиз. Ошол классташтары 70 жылдыгына карата тартып алып келип сунуш кылды, көрсөтүп койдук. Коомчулук туура эмес кабыл алды, көпчүлүгү. Эми биз ушундай коомдо жашап, Гитлер жөнүндө деле кинолор чыгып атпайбы? Толтура дүйнөдө бир топ диктаторлор жөнүндө, Каддафи жөнүндө деле, Гитлер жөнүндө деле кинолор көрсөтүлүп турат, документалдык фильмдер. Ал боюнча коом эч нерсе дебейт. А Бакиев эми Гитлер эмес да. Туура катазы бар, ушундай толкундоолорго себепчи болду. Анан мен ойлойм, биз мындай мыйзам бускан жокпуз. Эң башкысы баш салык маалымат каражаттарынын жөнүндөгү мыйзамга каршы иш келген жок да. Мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирген жокпуз деп атасы. Учурда бийликте турган, бийликке келген Садыр Жапаров, Камчы Бекташиев, дагы бир нече адам бар, бирок эми көзгө көрүнгөн эле, элдин үмүт арткан эле ошол экөө болуп атат да. Анан ушул кишилер аркылуу Бакиевдер реабилитация болгонго аракет кылат деген кооптонуу кайсы бир тарап аны атайлап күчөтүп аткан болушу мүмкүн. Саясий кызыкчылыгы барлар бар да, эми ар түрдүү саясий күчтөр бар өлкөдө. Анан ошо коомчулук ошол нерседен кооптонушу керек деп эсептейсизби? Мен ойлойм, бул жөн гана ошол бир жеке караөзгөйлүк максатта айтылып атат. Жаңы келген бийликке күбө жаманатты кылабыз деп тилекке каршы андай тилектери ишке ашпайт. Себеби дегенде менин билишимче, менин байкашымча эч кандай андай байланыш жок. Бакиевдер менен азыркы бийликтин эч кандай байланышы жок деп ойлойм. Анан ошол тип айтсак, десек, кайсы бир деңгээлде бул бийликке шек жаратабыз дегендер жаңылышат деп ойлойм. Бул сөздүн мындай эч келечеги жок сөздөр деп ойлойм. Анан эми ал бардык нерсени убакыт өзү көрсөтөт, таразалайт. Мурда кыңыр иш 40 жылда десе, азыр 40 күндө эле болуп калды. 40 күндө эле болуп калды. Кимдин ким экенин эл билет. Эгерде ушул азаматтар, бүгүн бийликке келген азаматтар
Biz элдин жашоосун кыска аралыкта оңдоп түзөп кетсе, буларга даңк жана дүңк биз бир гана максатта колдоп, ошо элдин, мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн, бүтүндүгү үчүн биз жапатырмак, жардам беришибиз керек. Эгерде кокус андай болбой, тескери жакка кетсе, биринчилерден болуп кыйкырып чыгышыбыз керек. Силер туура эмес жолго түшүп алдыңар деп. Болгондой айтыш керек. Азыр бирөөгө сын айтуу дагы, бирөөгө мактоо айтуу дагы бул эрдик эмес азыркы замандачы. Сөзүңүздү бөлдүм. Жок, ошондой эле деп ойлойм. Сиздин экономикалык багытта билимиңиз бар экенинен кабарыбыз бар. Анан бир нече жыл мамлекеттик иштерден дагы четтеп кеттиңиз, мындай жеке тармакка өтүп кеттиңиз да. Анан ошо азыр бир топ ойлорду айтып атасыз, мындай бир мамлекеттин кичинекей бир бурчун, бир мындай устунун дейли да, тирешип, таяшып, кызматка келейин, же болбосо бир тармакта иштейин деген ниет барбы? Мындан аркы сиздин кадамдар кандай? Ошо мындай четтеген эле абалда жүрөсүз да дагы деле? Туура байкагансыңар, эми албетте азыркы учурда бардыгыбыз сөзсүз эле кызматка келип, бир кызматты аркалап, министр болуп же губернатор болуп иштеп жардам бериш бул шарт эмес да. Колдон келген аракетибизди жумшап, кеп кеңешибизди айтып, туурасын туура деп, туура эмесин туура эмес деп айтып туруунун өзү дагы чоң жардам. Мага ушул командада болгон үчүн, ошо Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен бир партияда жүргөн үчүн сөзсүз түрдө кызматтар сунуш болду. Тигил жак, бул жак дегенде мен колуман келе турган иштерди айтышты. Мен ага ыраазымын. Мен айттым, мен азырынча кызматка деле барбайм. Андай умтулуу да жок. Мен убагында иштедим, министр болдум, президенттин жардамчысы болдум, мамлекеттик телекомпанияны башкардым, эми чоң эле кызматтарды иштедик. Эми азыр ушул жеке сектордо жүрөбүз. Ушу жеке сектордо дагы көп жасай турган иштер бар. Ошол иштерим менен болоюн, силерге кол кабышымды аябайм. Кеп кеңешимди айтып, эгер менин кеп кеңешим керек болсо, мен дайым даярмын. Бирок бир нерсени ачык айтам, ушу болгондой жакшысын жакшыдай, жаманды айтып турам. Анан ушундай өңүттө деле жардам берсем болот деп мен айттым. Туура түшүнүштү. Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз түрдө министр болуп же өкмөттүн бир тармагында иштештин зарылдыгы жок деп эсептейм. Мен үчүн ал кызык деле эмес. Басып өткөн жолдун бири деп эле ойлойм. Андан көрү мен ушул экономикалык багытта бир топ долбоорлор башталган турат. Ошол долбоорлорго мындай өзүмүн аракетими кошуп, мен өзүм билимим боюнча экономистмин. Бул чөйрөдө өзүм көз караштарым бар. Мен айта албайм мыкты, күчтүү экономистмин деп, бирок ушул экономикалык маселелерге тишим өтөт көп эле учурда. Анан бул азыркы учурда ушу дүйнөлүк экономикалык агым кандай болуп атат, экономика кандай кесепеттерге туш болуп атат, кандай чакырыктарга туш болуп атат, ошонун бардыгына мен көрүп, ушул багыттагы эксперттердин айткандарын, статьяларын постоянно окуйм, өзүм көз карашым бар, кээде талдайм. Бүгүнкү күндө мен айтат элем, ушул эң биринчи кезекте биз ушу экономиканы көтөрбөсөк, инвестиция келмейин сайын өзүбүздүн күчүбүз менен өнүгө албайбыз, экономикада өсүш болбойт. Сөзсүз түрдө биз инвесторлордун жардамына муктажбыз. Анын үчүн биз инвесторлорго жагымдуу климат шарт түзүп беришибиз керек. Ал сөз жүзүндө эле болбош керек, иш жүзүндө дароо болуш керек. Алар үчүн эмне кылам десе, кучак жайып тосуп алып, айткан жерине ошол бардык коммуникацияны жасап берип, жолунан баштап электр энергиясы, суусуна чейин чыгарып берип, мына кыл деш керек да. А тилекке каршы бизде тескери болуп атпайбы? Инвестор келет, бир нерсе кылат. Бизде бюрократия тим эле орноп калган, бетондой жабыша алышат. Чечилбейт маселелер. Мына мен өзүм да канча-канча долбоорлорго катышып көрүп атам. Бюрократия укмуштуудай бизде тоскоол. Көбү түшүнүшпөйт, кол коюшпайт, документтерди, кагаздарды жылдырышпайт. Анан кийин көп инвесторлор айтат, суу чыгарганга дагы акча, электр энергиясына акча, жол салабыз десек, ага да акча. Бүт
баягы уруксат берүү кагаздары бардыгы акча коррупция экен депчи. Ушунун баарын жоймоюнча кантип бизде инвестор келет? Мына мен бир эле мисал айтайын, бир Кытай инвесторун тааныйм мен. Ошол инвестор 2 жыл мурун Маевкага бир картон заводун курган да. Ушул заманбап экологиялык зыяндуулуктарын эске алып, бардыгын минималдаштырып курган, экспортко кетет экен продукция чыгарган бардыгы. Ошонун ушул иштешине уруксат кагаздары бүтпөй, ошол инвестор ыйлап жүрөт. 2 жылдан. Мына биздин инвесторго кылган мамилебиз. Келет инвестор бул ишти кылайын деп, бул тоо кен тармагы болобу, билим берүү тармагы болобу, же болбосо бир мындай саламаттык сактоо тармагы болобу. Бардык жерде бизде ушундай бюрократия орноп калган. Инвестор көрүп эле бир 15 күн жүрүп качып кетет экен. Башка өлкөлөрдү көрүп атабыз. Мен былтыр мурдагы жылы Европага барып келдим. Инвесторлордун жасаган өнүккөн Европа дагы тышкы инвесторго муктаж да. Ошолордун кээ бир чөйрөлөрүнө кылган мамилесин көрсөң, эми биз үчүн ал жомок, бирок анын баарын кылса болот азазданчы. Ошон үчүн мен айтат элем, азыркы бийлик, жаңы өкмөт келип турган. Биринчи кезекте бизде Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртышыбыз керек. Анан бизде укмуштуудай туризмге шарт түзүлгөн. Буну баарыбыз айтабыз. Бирок ошол туризмди өнүктүрүшкө өзүбүздүн ички ресурсубуз бул адам ресурстары. Биз өзүбүздүн ушу туризмге бөлүп атпайбызбы акча? Бир болбогон эле бир 20-30 миллион сом бөлүнөт ушул тармаккачы. Адан биз эбегейсиз миллиардтарды күтөбүз да. Ал өнүктүрүш үчүн ал жака дагы миллиард болбосо дагы жүздөгөн миллион сомдорду бөлүшүбүз керек. Анан биздин элге дагы керек болсо туристтерге кандай мамиле кылууну үйрөтүшүбүз керек да. Биздин элге дагы ушул жагынан биз көп учурда терс көрүнүштөр болуп кетип атпайбы? Туристтерге жасаган мамилебиз, туристтерди алдап коюу, тоноп кетүү, аларга бир топ мындай биздин жапайы жактарыбыз бар да. Ошол учурда биздин ашкере меймандошчулугубуз да бар, жакшы сапаттарыбыз да бар. Бирок биз жакшысын калтырып, жаманын тез арада жойбосок, туризмди өнүктүрүү кыйын. Эмесе мына бизде укмуштуу шарт бар. Тоо туризми, кышкы туризм, жайкы туризм, жаратылыш, бүт бардыгы бизде укмуш экен да. Мына мен өзүм ошол тармакта кичине иштеп калып, көп эле адамдар менен сүйлөштүк, көп эле эл аралык деңгээлде иш алып барган институттар менен. Мүмкүнчүлүгүбүз аябай чоң. Бирок ошону биз ишке ашырууга бизде өзүбүздүн ички ресурстарыбыз чектелүү болуп атат да. Сооронбай Жээнбеков жөнүндө суроом келип турат. Сиз айттыңыз, элдик толкундоолор маалында бул киши өзүнүн моралдык жоопкерчилигин сезип кетиш керек дедиңиз да, кызматтанчы. Башкалар кетпеш керек деп турган маалдачы. Эмнеден улам сиз ошондой бүтүмгө келдиңиз? Качан келдиңиз эле? Кайсы окуялардан улам ошондой жыйынтыкка келдиңиз эле? Мен Сооронбай Жээнбеков боюнча айта турган болсом, бул киши президент болуп турганда мен бир 5-6 жолу кирдим, 5-6 жолу пикир алыштым. Бир топ тармактар боюнча өзүм оюм айтып аттым. Башында бул киши деле аябай кызыгып сурап, кызыгып угуп атты. Кийин бирок бул кишиге деле мындай жакпай калды, анча-мынча көз караштарым. Анан ошол кетеринен бир 4 айча мурун бекен, бир 3 айдай бекен мурун кирдим да. Кирип анан ошол парламенттик шайлоо тууралуу сөз болгон. Анан ошондо айткам, Сооронбай Шарипович, туура эмес болуп атат. Биримдик партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанган талапкерлердин көпчүлүгү добуш сатып алууну эмитен баштап, ушундай иштерди, тез көрүнүштөрдү баштап атат. Буга силер көрмөксөн, билмексен болуп атасыңар. Бунун аягы жакшы болбойт. Десем, шайлоо болбой жатып, каяктагы добуш сатып алуулар деп сурады да менден. Мен айттым, мына дедим, бүт капчыктуулардын баары кирип алып, ошол айылына мектеп салам деп кирпич түшүрүп атат, бала бакча салам деп цемент түшүрүп атат. Жолдон ушунун бардыгы добуш сатып алуу, мындайча айтканда дүңүнөн сатып алуу. Башталбадыбы дедим, ушулар тыйбасаңар эртең аягы чатак болот. Десем, укса укмаксан, көрсө көрмөксөн, билсе билмексен болуп койду да.
Анан өзүңөр көрдүңөр. Шайлоодун маалында кандай массалык түрдө мурда болуп көрбөгөндөй добуш сатып алуулар болду. Ушунчалык ыплас парламенттик шайлоо болду да. Анан ошондо мен айттым, туура ушун тарыхта эң ыплас шайлоо өткөргөн президент катары калат депчи. Ошол шайлоонун жүрүшүн да айтпадымбы мен. Анан кийин жанагы окуядан кийин да айттым, моралдык укугу жок, кетиш керек деп. Себеби дегенде парламенттик шайлоону ушунчалык ыплас өткөрүп, анан ушундай эл толкуп чыккандан кийин анан ал кишинин иштешке моралдык укугу бар беле? Жок болчу да. Себеби негизги себепкери ушул бийлик болду да. А бийликтин башында ким турат? Президент турат да. Сиз эми бир тууган энеңиз болсо керек, Аксыга аким болуп дайындалды, шайланды. Эл жергиликтүү эл кандай кабыл алды? Бул киши жана Аксыдагы ызы чуулардан кийин барды да. Эми ал иним боюнча айта турган болсом, ал ошол эл менен иштеп, эл менен чоңойгон жигит. Себеп дегенде ошо жаштайынан айыл өкмөтүндө иштеди. Кийин ошол рай администрациясында райондук акимчиликте иштеп жүрдү. Ошол жерде бөлүм башчы болду, аппарат жетекчи болду. Анан ошол эле учурда акыркы убактарда Кербен шаардык кеңешинде 2 жолку чакырылышта депутат, фракция лидери болуп жүрдү да. Анан эл менен аралашып, ошо эл менен чоңоюп келе жаткан жигиттердин бири. Ошол кырдаал ошондой болуп калды. Ошол жерде Аксыда бир ошол 5-6 октябрдагы бийлик алмашуудан кийин бир мындай каргашалуу окуя болуп, бир адам каза болуп калды. Ошол жерде бийлик талашуу сыяктуу бир учур катталып калды да. Анан ошонун негизинде ошол тараптар бири-бирин күнөөлөшүп, кишинин ошол мындай ызы чуу жаратышты. Ошол акимдин кетишин талап кылды, райондук милициянын башчысынын кетишин талап кылышып, ошол жерде чыгышып атты. Анан ошону өкмөт көрүп, бийлик көрүп, эске алып, анан акимди дагы ошо укук коргоо органдары жетекчилерин да алмаштырды да. Анан ошол шартта, ошонун негизинде ошол менин иним аким болуп дайындалды. Бул өкмөттүн тандоосу. Эми алга мен комментарий бере албайм. Бирок мен бир нерсени билем, эми баягы колунан иш келген жигит, ошо элдин арасында чоңойгон жигит. Мен да ошо катардагы эле ошо эл катары мен да ошо тилеп отурам, ошо уят болбой жүктөлгөн милдеттерин так, таза, адилеттүү иштесе деп эле мындай каалоо тилегим ошол, ошентип эле отурам. А так эл кандай кабыл алды? Ал эми башка сөз. Бирине жагат, бирине жакпайт. Бизде коом ушундай да. Кимибиз болбосун, баарыбызды бирөө 100% сүйбөйт, 100% жаман көрбөйт. Жарымы жакшы көрсө, жарымы ушундай коом болуп атпайбы азыр? Ошол эл катары эле болду го дейм. Рахмат сизге. Бүгүнкү маекте ушундай нотада жыйынтыктайлы деп турам. Ишиңизге ийгилик, ошо жакшы ниеттер ишке ашсын деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Сиздердин дагы телеканалга чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Ушун менен биз бүгүнкү маекти жыйынтыктайбыз. Сиздер Нурлан Шакиев агабыз менен маекти биздин Супер ТВ телеканалынан, supertv.kg сайтынан, ошондой эле биздин YouTube'дагы каналдардан көрө аласыздар. Комментарийлерди ошол жерге калтырсаңыздар болот.